Шайлоо процессине байкоо жүргүзүп жаткан Келечекке жол мониторинг борбору суверендүү мамлекеттин ички ишине тышкы кийлигишүү фактысы жөнүндө коомчулукка маалымдайт. CR Research and Consulting сурамжылоо компаниясы USAID эл аралык уюмдун каржылоосу менен социологиялык сурамжылоо жүргүзүү шылтоосу менен кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылып жатышат. Ошол эле учурда алар айрым партиялардын рейтингин жасалма түрдө көтөрүп, башкалардын позициясын атайлап төмөндөтүп, коомдук пикирди өзгөртүүгө аракет кылышып, муну менен парламенттик шайлоонун алдында Кыргыз Республикасынын ички ишине кийлигишип жатышат. Сурамжылоолордун натыйжалары белгилүү коомдук ишмерлер, саясатчылар, эксперттер жана өлкөнүн калкы тарабынан кескин сынга алынып, парламенттик шайлоонун алдында жалган маалымат тараткандыгын, алыскы максаттарды көздөгөн чет өлкөлүк эл аралык уюмдар чагымчыл маалыматтарды таратып жаткандыгы бир ооздон билдиришти. Ушундай күмөндүү изилдөөлөрдү каржылаган эл аралык чет элдик уюмдар бир тараптуу, такталбаган жана текшерилбеген маалыматтарды жайылтып жаткандыгын толук жоопкерчилик менен айта алабыз. Алар тарабынан калк арасында алдыдагы шайлоолор таза жана калыс өтөрүнө күмөн жаратылып жатат. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарганда анын жыйынтыгы коомдук сурамжылоодо көрсөтүлгөндөй чагылдырылбай калыптыр деген пикирди атайлап, бир тараптуу түптөп жатышат. Белгилей кетсек, Аида Сүйүндиева жетектеген буга чейин белгисиз болгон Общее дело коомдук фонду 2019-жылы күзүндө USAID-тин гранты жарыялар алдында түзүлүп, учурда алардын эсебинен иштеп жатат. Грант алуу учурунда уюмдун шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн кеңсеси, штаты, тажрыйбасы жана каражаты болгон эмес. Ачык булактар көрсөткөндөй, буга чейин өзүн жаманатты кылган бейөкмөт уюмга бир эле мезгилде чет элдик донорлор тарабынан тендерлерди, конкурстарды, тренингтерди, сурамжылоолорду өткөрүү жана шайлоо процесстеринин коомдук байкоочуларынын топторун түзүү тапшырылган. Мындан тышкары жогорудагы аталган фонд 2020-жылдын 21-августунан 4-сентябрына жана 7-15 сентябрына чейинки мезгил аралыгында үзгүлтүксүз сурамжылоолорду жүргүзүп, анда бийликти административдик ресурстарды колдонууда жана шайлоочуларга пара берип жатат деп айыптоодо. Натыйжада шайлоонун натыйжалары адилетсиз болуп калат деген пикирди билдирүүдө. Шайлоо боло элек болсо, уюм кантип ушундай тыянак чыгарат жана андан кийин эл аралык байкоочу функцияларын кандайча объективдүү аткара алат. Белгилей кетүүчү нерсе, Общее дело фондунун негизсиз айыптоолору алардын август айында жүргүзгөн сурамжылоолоруна карама-каршы келет. Анда 23-беттеги респонденттерге жогорудагы айтылгандардын кайсынысы саясий партиялар же талапкерлер жөнүндө сиздин пикириңизге көбүрөөк таасир этет деген суроо берилген. Анын административдик жок экендигинин айдан ачык көрүнүп турат. Эми мындай суроо жаралат: эл аралык донорлор тарабынан 1 миллион 200 миң АКШ доллары беделин түшүргөн өкмөттүк эмес уюмга кандайча бөлүнгөн? Сурамжылоо жүргүзүп, ошол эле учурда эл аралык байкоочулар тобун түзүү керекпи? Ошентип бир эле коомдук уюм сурамжылоо жүргүзүп, андан кийин өзү кайра шайлоого байкоо жүргүзө алабы? Практика көрсөткөндөй, коом мындай бейөкмөт уюмдарга, айрыкча Common Cause, Общее дело уюмуна ишенбөөчүлүк көрсөтөт. Ал эми чет мамлекеттер, эл аралык донорлор тескеринче эбегейсиз көп акча бөлүп, аларды кубаттап жатышат. Ошентип бул мамлекеттер жана бул уюмдар биздин өлкөнүн тургундарынын алдында өздөрүн жаманатты кылып жатышат. Жогоруда аталган коомдук уюмдар шайлоо процесстерине чет өлкөлүк кийлигишүүгө жол берилбестигин белгилеген. Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 40-беренесин жана башка мыйзам ченемдерин бузуп жатат деп эсептейбиз. Чет элдик донорлор, чет өлкөлөр, эл аралык уюмдар Кыргыз өлкөсүнүн ички ишине кийлигишип, Кыргыз мамлекетинин конституциялык мыйзамдарын бузган Общее дело деген коомдук фондко ишеним көргөзүп, ага чоң суммадагы акчаларды бөлүп жатышын Кыргыз Республикасынын жарандарынын укугун одоно тебелегенге барабар болуп саналат деп эсептейбиз.